Бул мекендешибиз Максат Бообеков. Ал 15 жылдан бери Түркияда окуп, иштеп жашап келет. Учурда Боордош өлкөнүн Айдың шаарында жекеменчик клиниканы негиздеген. Андан тышкары башка ооруканада дагы эмгектенет. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Buyurun. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederiz. Şikayetim biraz başım ağrıyor, biraz boğazımda bir sıkıntı var. Kuru bir öksürüğüm var. Şurada sırtıma doğru giden bir ağrı var. Çok güzel görüyorsunuz bu arada. Sizi birazdan muayeneye alalım. Алгач ал 5 жылдан бери эмгектенип келген ооруканага башпактык. Максат Бообеков Түркиянын Айдың шаарында дарыгер катары таанылып калгандыктан ага өз ден соолугун ишенип, дайыма кайрылган жүздөгөн бейтаптары бар экен. Ateşini bak. Başınızı öne doğru eğin. Hafiften. Burnunuza bakalım. Evet, şimdi kulaklarınıza bakacağım. 3 yıldan beri rahatsızlıklarım var ufak tefek. 3 жылдан бери мен доктор Максат Бообековго келип көрүнүп турам. Анын көрсөткөн жардамына ыраазымын. Дарыгер катары да, адам катары да жакшы. 24 саат бою качан телефон чалсам дагы жооп берет. Өзүнө тиешелүү эмес болсо дагы туура доктурга жөнөтөт. Ошондуктан келип, кеп кеңешин алып жүрүп, туугандай эле болуп калдык. Биздин туугандарыбыздын баары доктор Максатка келет. Биз абдан ыраазыбыз. Түрк доктурлардан эч кандай айырмаланбайт. Sevke yönlendiriyor. Bir sıkıntı yaşamıyorum. Ben çok memnunum. Teşekkür ederim kendisine. Максат Бообеков бул клиникага жумасына 8 жолу келип иштейт экен. Ал нөөмөттө турган ар бир күнү кеминде 30-40 бейтапты кабыл алып, дарылай турганын айтат. Жумушу бүткөн соң унаасы менен шаар айланып, ат жалында барылаштык. Ал бизге жергиликтүү элдин менталитети, бөлөк эл, бөтөн жерде иштөөнүн оош кыйыштары тууралуу кеп салып жатты. Стратегия мондай болчу. Бул жакта жергиликтүү түрк доктурга караганда биздин жумушубуз дагы кыйыныраак. Анткени пациентти ишенимин ала албасаң, сен жазган дарыларыңды деле ичпейт, сага да ишенбейт дагы. Ошон үчүн биринчи эле пациент менен жолукканда биринчи эле ошол жолугуу энергиясы пациентке ишеним берет. Биринчиден эмне? Сени пациент караганда биз кыргыздар жаш көрүнөбүз. Түрктөргө караганда биринчи эле жаш дейт, экинчиси иностранец дейт. Андан кийин уже пациенттин ичинде өзүнөн өзү ар кандай жаман сезим башталат. Суроолор пайда болот. Ошол суроолорду, ошол алдын ала жаман ойлорун жеңиш үчүн сен биринчиден тик турушуң керексиң. Өзүңдүн бул жакта мен хозяинмин, мен кожоюмун сыяктуу бир турушту белгилеш керек. Андан кийин түркчө эмес, даже бул жактын ар кандай диалекттер болот. Даже диалекттеринде түрктөрдүн дагы тазараак алардын тилин сүрөсөң, ошондо аларда уже ошол алдын ала жаман ойлору өзгөрүлөт. Бул таңалып, наоборот, уже таңалып башташат. Бул бизден дагы жакшыраак түркчө сүйлөйт турбайбы? Андан кийин бул жакта азыр пациенттердин көбү эле билимдүү адамдар келет. Ошондуктан баары тең өзүнүн ооруларын интернеттен карашат. Анан кийин келип сени текшергизде келишет пациенттердин. Суроо бергенде ойлонбой туруп так жооп бергенге аракет кылыш керек. Ошон үчүн дайыма даяр болуш керек. Ар кандай суроолорго даяр болуш керек. И так пайдалуу жооп бергенде ошондо анан жана айтканын ишенимди тапсаң болот. Акыры мекендешибиздин Түркияда түптөгөн жеке медициналык борборун көрүүгө да убакыт келди. Ал бизге өзү ээлик кылган клиникада кандай кызмат көрсөтө турганын айтып берди. Бул бейтапканада бут, колдун териси, тырмактын ооруларын дарылайт экен. Мекендешибиздин айтымында бул илим медицинада подология деп аталат. Мындай клиникалар медицина жаатында биздин өлкөдөн бир топ алдыга кеткен Түркияда дагы жаңыдан ачылып жатыптыр. Тактап айтканда, түрк эли үчүн дагы жаңылык экен. Подология деген жаңы бир мен айткандай бул медицинский тармактын эң акыркы тармак, ушундай бир тармак чыккан. Бул подология только
бут менен, анан кийин тырнак, колдун тырнагы менен изилдейт жана ошонун дарылама системаларын жаңы модерн технология менен колдонуп ушулордой биякта процедуралар болот. Клиникадагы жабдыктар, медициналык каражаттардын баары жаңы, көпчүлүгү Германиядан алынып келинген. Ал бизге улам бир жаңы жабдыктарынын аткарган кызматтары, өзгөчөлүктөрү тууралуу айтып берип жатты. Заболеваниялардын ар кандай мозоль болсун, тырнак менен заболеваниялар болсун, ар кандай эме кылсаң болот. Лечебный бир маневра болгон үчүн ар кандай маневрага ар кандай учтар бар да. Ошон үчүн бул жактан бут менен, тырнак менен ооругандар, колдун тырнак менен ооругандардын ар кандай оорулар үчүн өзүнчө аппараттарыбыз бар. Ошондой эле ар кандай ситуациялар үчүн мына бакта көргөндөй өзүнчө приборлор бар, инструменттери бар. Бул инструменттин баары тең Германиядан келет. Бул өзгөчө аппарат, бароподрометрический анализ ходьбы дегенде өзүнчө бул платформа. Бул платформа сенсорлор бар ичинде. Ошол платформа бул компьютерге байланыштуу. Компьютерден өзүнүн бир системасы бар. Бул жактан биз эмне кылабыз? Мунун амалы туура эмес баскан положение барбы, майтаман или тышкары баскан, ичкери баскан, таманы менен бир баланста бир туура эмес жери бар болсо, ошону биз Аныктап чыгасыздар. Кайсы жери туура эмес тийип атат же болбосо тийбей калып атат да? Анткени бут деген бүт дененин жүгүнү көтөрүп жүргөн бул бир орган болгондуктан баланс абдан маанилүүдүр. Буттагы баланс кичине эле бузулганда, бул уже жогору тизелерге, белиңе кетип берет бул оорулар. Ошон үчүн жана машинадагы сыяктуу эле машинанын дөңгөлөктөрү балансировка болуш керек. Балансировканы кичине эле кыйшайып кетсе, бүт моторго дагы, бүт машинанын жүгүнү дагы туура эмес жүк берет. Ошондуктан бул жактан биз жана машинада кылгандай эле балансировка элдин буттарын, особенно спортсмендердин, анткени спортсмендердин немеси перформансы да артышы мүмкүн да. Биз бу жактан кылгандан кийин мондай материалдар менен, атайын жумшак или катуу ушул материалдар менен компьютер өзү бул анализге жараша кишиге өзгөчө бир батек жасайт мындан. Ошол батектин батегин чыгарып, бул батекти коебуз. Мисалы силерге батек берип бар. Көрсөтүп берейин. Мисалы бул бир пациенттин батеги. Ошого жараша батек жасайбыз. Бирок бул только ошол пациентке жараша. Бул аппараттан өткөндөн. Бул аппараттан өткөндөн кийин бул жактагы параметрлер менен тиги тиякта да аппарат өзү жасайт. Буну жасап, көп деле кишинин колу тийбейт. Чисто компьютер менен жазылат. Мисалы бул эки буттун айырмасы бар экен да, бири-бирине. Айырмасы болушу мүмкүн, анткени бутка биз деген баланс кылыш керекпиз да. Может бул бут дагы жакшыраак, бул жаманыраак. Ошого жараша баланс болот да. Буну кийгенден кийин бир жума, 2 жума кичине ооруйт замандар көңгөнгө чейин. Күн алгандан кийин даже бел оорулары дагы өткөндөр бар да. Бел оорулары, тизедеги оорулар, буттагы жоголот. Көп басканда бул жакта оорулар пайда болот. Мисалы ошолордун да жоголот. Ал көпчүлүк үчүн жаңылык болгон медициналык долбоорду ишке ашыруу үчүн кандай жолду басканын, анысы ийгилик жаратып, дагы жаңы борборлорду ачуунун үстүндө иштеп жатканын билдирди. Бут тырнак бул отдельный бир орган да. Ошон үчүн буну в общем жалпы караш керек. Ошентип мен өзүм да аракеттенип, өзүм Турцияда бунун үчүн же китеп жок, же бунун үчүн бир үйрөнө турган эч нерсе жок болуп, мен көбүнчө Америка, Европа тармактарынан өзүм үйрөнүп, ал жактагы специалисттер менен сүйлөшүп, анан өзүм жазып баштагам процедураларды. Аны ошентип көбөйүп кетти. Көбөйгөндөн кийин ошондо ишеним келди өзүмө. Мен бир нерсе, ушундай нерсе кыла алат экенмин деп. Башка докторлор да мага жиберип башташты. Андан кийин бир күн ушундай пикир келди. Кой буну өзүнчө бир борбор кылып ачсам кандай болот деп. Андан кийин ошентип частный
борбор ачтым. 7 айда болду, 7 айдан бери иштеп атабыз. Кудайга шүгүр, мен ойдогудан дагы жакшыраак болуп, мынчалык деңгээлдер, мындай эшиктер ачылат экен өзүм да байкап турмун, билген эмесмин. Жаңы башталганда жаңы долбоор болгондуктан көп киши жылдыңдаган мени. Туркчада бут дегенди, түркчөдө аяк деп коет. Сен аякчысың, анан аякчысың деп ар кандай бир маза атагандар болгон. Өзүмдүн досторум бул ушундай болмок беле депчи. Анан кийин ачып көргөзгөндөн кийин ошол баары тең уже өздөрү ишенип келип башташты. Буюрса жакында экинчи борборумду ачканга даярданып жатам. Туркияда эле жакын шаарда Кушадасы деген туристтик борбордо буюрса августта жаңы бир эмебиз ачылат. Мекендешибиздин алыста жүрүп топтогон тажрыйбасы, баскан жолу тууралуу узакка сүйлөштүк. Андан соң кыргыздын салты менен ал биздин чыгармачылык топту үйүнө чакырып, эшик төрүн көрсөтмөй болду. Айтмакчы, Максат Бообеков түрк кызына үйлөнүп, учурда бир уул, бир кызды тарбиялап жаткан экен. Merhabalar. Sizleri gördüm, daha iyi oldu. Hoş geldiniz. Kırgızistan'a dünürlerine selam söyle. Kırgızistan'daki dünürlerime, akrabalara hepsine selam, öpücükler. Kırgızistan'da kudalarına salam aytып атат дейм. Çok selam. Çok selam. Koşulaş olur. Hani men koşula, ilk bir tane çek bize gidiyorsun. Haydi ne var koşulam. Hoş geldiniz. Baba. Gösteriyor musun bakıncağını? Мекендешибиз алыскы өлкөдө үй бүлө куруп, түтүн булатып, жергиликтүү элден ашса ашып, кем калышпай элиталык райондо жаркыраган турак жайда жашайт экен. Мунусу менен ал көпчүлүк кыргыз жаштарына мээнети, ак эмгеги менен жаратман каарман катары өрнөк болчудай. Максат Бообеков 15 жыл мурда Бишкектеги Советтер Союзунун баатыры генерал-майор Дайыр Асанов атындагы аскер лицейин бүтүргөн. Андан соң Түркиядагы аскерий медициналык академияга тапшырып, аны ийгиликтүү аяктаган. Андан кийин Бордош өлкөдө жумушка орношуп, тажрыйба топтоо максатын көздөп иштеп калган. Учуру келгенде киндик каны тамган мекенине кайтып, медицина тармагын реформалоо, Кыргызстанды өзгөртүүгө салым кошсом деген чоң тилеги бар экенин, алыста жүргөнү менен ар дайым жүрөгү мекеним деп согоорун ар качан баса белгилеп жатты.